Биз азыр Анталиядагы Роял Сигнас мейманканасындабыз. Дал ушул жерде жогорку лиганын клубу Өзгөн жайгашкан. Алар бир айдан бери бул жакта окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жүрүшөт. Өзгөн клубу билесиздер, өткөн жылы дебюттук сезонунда жылдын мыкты ачылышы командасы болгон болчу. Жана быйылкы сезондо алар жакшы андан да көрсөткүчүн жакшырткан атышат. Өткөн жылы алар 14 команданын ичинен ошондо 7-чи орунду алган болчу. Азыр алардын сезонго даярдыгы кандай болуп жатат? Жана ошондой эле бүгүн алардын контролдук беттеши бар. Ал оюн кандай болот? Аны болсо биз менен чогуу көрөсүздөр. Биз Өзгөн клубу жайгашкан отелге келгенибизде түштөн убактысы болуп калган экен. Учурдан пайдаланып, клубдун дарыгеринен оюнчулар кандай тамактанаарын сурап көрдүк. Алдарда азыр обед убагы, түшкү тамак убагы, ошондуктан биз Өзгөндүн дарыгери Эрланбек Жээнбеков мененбиз. Эрланбек, ушул бүгүн оюн күнү мисалы үчүн көрөк оюнчулар гана кырс болот. Ошого жараша бул жакта тамактар берилеби, кандай болот? Да, вот как вы смотрите, как вы видите, сейчас мы находимся на сборах в Турции, и чаще всего в Турции это шведский стол. Шведский стол болгондо көбүнчө жерде прям, конечно, не для спортсменов, а для обычных людей. И мы стараемся для наших спортсменов подбирать питание. И они сами, так как профессионалы, они сами смотрят за своей едой. В данном случае, так как сегодня у нас игра, бир оюнчунун тамагы. Бир оюнчунун тамагын алсак, мисалы, да. Мы вот обычно тарелку, когда берем, мы делим вот ее на 4 части, грубо говоря. Из них на жармы половина занимает это у нас углеводы. Наши игроки стараются в день, каждый из них, весовая категория у них разная, может один высокий, другой низкий. Вот, они стараются где-то 8 граммов на килограмм массы тела углеводов принимать. Вот, например, да, вот, например, здесь плов из риса, да? Тоже подойдет из него. Можно, обычно они кладут половину. Мы должны половину заполнять. Выше 50% составляют это углеводы. Ошондо 4-төн бири болуш керек. Ооба. Жарымы. Жок, мындан да аз-маз көбүрөөк. Должны больше, да, углеводов. Так как углеводы – это самый основной источник энергии перед игрой и во время игры. Дальше смотрим. Вот, например, такие блюда, к сожалению, футболистам нельзя, да? Поэтому мы идем дальше. Иногда, конечно, разрешаем такие запеченные крылышки, но тоже смотрим, чтобы они были не острые, особо специй, чтобы не было, и желательно, чтобы в них было мало использования масла. Өзүңүз катары ооба, сиз катары өзүңүзгө колдонсоңуз болот, алсаңыз болот, эч кандай зыяны жок. Бирок негизи футболистам такое нежелательно. Да, мы не даем обычно. Вот. Мы дальше переходим в эти отделы. Здесь у нас обычно макароны для футболистов. Кайсы витаминдер бар? Бул жерде витаминдер көбүнчө жок, здесь именно углеводы. Здесь углеводы – это основной источник энергии, да? Вот здесь мы, это все, это обычно под запретом всегда, жареное фастфуд под запретом. Мисал, дальше геттик. И вот, например, здесь у нас, смотрите, вот жаркое, да? Жаркое тоже под запретом, нельзя им такое кушать. Можно, например, иногда брать такие куриные грудки, но здесь мы смотрим тоже. Иногда некоторые повара, они сами опытные, знают, что, как жарить. Желательно, чтобы мы придерживаемся малого использования масла. Өзүнүн футболисттерге майларды азыраак беребиз, да? Вот. Ну, в принципе, можно тоже такое кушать. Да. Нет, это уже белок. Мы перешли уже к белку. Если рассматривать белок, то для футболистов наших мы формула боюнча санайбыз, и для каждого из них по 2,5 грамма на килограмм массы тела алышат. Вот, мисалы, биз жарымына толтурдубуз углевод менен. Бул жагын где-то 30-40% должны составлять белки, да, обязательно. Вот. Так, белокту баштадык, да? Белокту уже баштадык. Большинство футболистов, конечно, кушают перед играми только курицу, либо индейку. А говядина, она сложная в переваривании, поэтому перед играми не даем. Обычно после игр можно. Говядина, рыбу мы это даем. Мисалы, азыр сиз мына курицаны салдыңыз, элестетип коюңуз, чтобы очень много курицы положили деп коюңуз. Все, этого достаточно, да? Дальше мы должны переходить уже к жирам. Жиры тоже один из важных элементов. Мы его обычно рассматриваем, например, из отделов можно брать, где есть овощные, либо это растительные масла, да? Либо переходим в отдел, где есть орехи. Из орехов жиры берем. Вот так мы составляем пропорцию. Но для спортсменов, так как они у нас сейчас, мы у них замеряем жиры, подкожный жировой слой, и стараются они держать диету в плане того, что у них должен быть малое количество жира в теле, да?
Поэтому, мисалы, сіз спортсмен десеңіз, анда біз нарыққа кетішіміз керек. Им это нельзя. Колбаса болбойт, Жоқ, полуфабрикаты нельзя, да? Поэтому мы сюда пойдем. Вот здесь у нас есть овощные салаты, которые богатые клетчатками, помогают в переваривании пищи, да? Большинство наших спортсменов употребляют, например, такие овощные салаты, используют, либо которые содержат капусту, которая помогает в усвоении еды, да? И обычно их не бывает, иногда бывает вздутие. Либо вот, например, где есть огурцы, те же самые, перцы можно использовать, да? Вот, Мисалы, сіз эми арықтаймын десеңіз, көбірек салышыңыз керек, да? А те, кто для поддержания... Тескерісінше көбірек жеген жақсы. Потому что она помогает в переваривании пищи, да? Мен салмақты азайтышым керек. В принципе, можете, да? Вот. Мы, получается, для каждого нашего футболиста рассчитываем, меню составляем, рассчитываем, сколько им нужно кушать. Әрбіріне индивидуальный темесі бар, Бар, потому что әрбірінің өзінің подкожный жировой слой бар. Ошоға жараша кто-то должен набирать мышечную массу, кто-то должен скидывать жировой слой, да, ушундай везде. Вот. Болды, значит, помидор деле қошты olur. Помидор, конечно, можно добавлять. Даже можно вот морковный салат добавлять, те же самые. Но мы стараемся, например, вот такие, где есть молочные, добавлять кефир, айран, кошкондорду, перед играми не давать. Так как иногда может быть вздутие, либо у них может быть проблемы с ЖКТ, да, вот. Перед играми нежелательно. А вот в обычные дни можете кушать, нету никакого вреда. Вот дальше им, конечно, все элементы, которые нам нужны, мы через еду не сможем получить. Поэтому мы стараемся им давать еще дополнительно через добавки, спортивные добавки, спортивное питание уже это. Вот аларга обязательно без протеина берем, БЦА, креатин, то есть у них прям комплекс, да? И на этом наши спортсмены стараются достигать определенных результатов. Урматтуу көрөрмандар, ошентип болжол менен ушундай тамак бул бир спортчунун жегени. Биз мыгылтыралы. Бул канчалык бизге туура келет экен, байкап көрөбүз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Таңғы қош керек еді күлсін. Ата аз көрініп қалды. Түшкү тамактануу бүтөрү менен команда атайын даярдалган залга чогулушту. Ал жакта башкы машыктыруучу тарабынан бүгүнкү боло турган контролдук беттешке карата теориялык сабак өткөрүлдү. Биз азыр отелден чыгып автобуска отурдук. Биз Сидеге бара жатабыз. Болжол менен 1 сааттык жол. Дал ошол жакта өзгөн командасы жыйынтыктоочу контролдук беттеште өткөрөт. Ал Грузиянын жогорку лигасынын командасы Колхет болмокчу. Ийгилик каалайбыз өзгөн командасына. Ошентип өзгөн командасынын автобусу дээрлик отелден чыгып 1 сааттай жол жүрүп бул жака келди. Эми болсо Грузиянын клубу менен азыр беттеш башталат. Бул жыйынтыктоочу контролдук оюн болгондуктан, албетте башкы машыктыруучунун өзүнүн пландары бар. Бул оюн кандай өтүшү керек, кантип ийгиликке жетиши керек. Аны болсо оюндун өзүндө көрөбүз. Команда оюн талаасына келери менен футболчулар физикалык жактан машыктыруучунун көзөмөлүндө денесин жибитип оюнга даярдана башташты. Ал учурда биз өзгөндүн башкы машыктыруучусу Надыр Мамадалиевди сөзгө тарттык. Надыр мырза, бүгүн жыйынтыктоочу оюн, дал ушул 1 айлык окуу машыгуу жыйында жүргөндөн кийин ушул атаандаштар күчтүү болуп келип, анан ушул аягында демек Грузиянын командасы менен оюндан чечкен экенсиздер. Бүгүн оюн кандай болот? Бүгүнкү оюнда эмнелерди көрөйүн деп атасыз? Ассаламу алейкум. Бүгүнкү атаандаш сиз туура белгиледиңиз. Грузия мамлекетинен Колхети өзү бул командасы Грузиянын бир тарыхый командаларынан бири. Кубогуна ээ болгон жакшы команда. Анан тренери деле өтө таныктуу бир футболчу Давид Көркөй эле. Бул команданын деле оюн стилин көрүп чыгып, изилдеп бизге жакты. Команда өткөн жылы жакшы футбол көрсөткөн үчүн бул
окуу машыгуу жыйынын ушул атаандаш менен бүтүрөлү деп чечтик. Эми ойлойм, жакшы оюн көрсөтүп, өзүбүз дагы ушул сезонго канчалык даярдыгыбызды ушул жерден уже акыркы чекиттерди койсок болот деп ойлойм. Эмне үчүн ушул команданы тандадыңыздар да атаандаш кылып? Булар мындай тактикалык жактан жакшыбы же жаш оюнчулар көп болуп кээде ушундай ылдам оюн керек болот? Ушул өзгөндүн сиздердин клубдун эмнесин мындай толук текшерип алайын деп атасыздар? Өзү негизи бул окуу машыгуу жыйынында атаандаштарды тандаш мындай бизге өзү негизи берилет атаандаштар. Эми алардын ичинен тандап болушунча ошол кыргыз командаларына окшош командага каршы ойношту ниет кылганбыз. Анан кийин бул команда деле ошол 4-3-3 схемасында Кыргызстанда көп командалар ойночу схемада ойногон үчүн бизге кызыктуу болду. Негизи оюн стили дагы бизге өтө кызыктуу болду. Себеби пас ойноп, өтө бир өзүнүн комбинациондук оюндары менен көзгө салынды. Ошон үчүн биз ушул атаандаш менен ойношко чечтик. Анан биздин дагы даярдык ушулардын болгон оюн стилине канчалык биздин стилибиз туура келет. Анан кийин келечекте деле бизге чемпионатта уже ушундай атаандаш менен ойноп жатканыбызда кандай учурларга көңүл бурушубузду бизге көрсөтөт деп ойлойм. Сиздер ушул Түркиядагы окуу машыгуу жыйынын алгачкылардан болуп баштадыңыздар. Ошондо 11 январда жаңылбасам бул жакка келген болчусуздар да. Мына бир айдан көбүрөөк убакыт өтүп калды. Ошол аралыкта эмнелерди ушундай кайсыл пландарды ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болду? Эмнелерди жасадыңыздар? Ооба, туура айттыңыз. Биз Кыргызстандан экинчи команда болуп келдик бул жакка. Азия командасынан кийин эми бул учурга деле жетекчиликке чоң ыраазычылыгымды айтам. Себеби бул мен үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүк болду. Жигиттерди даярдашка, 2 маал даярдашка, талааларды көрүп атасыздар. Мындай талааларда футбол аба ырайында балдарды жакшы даярдадык деп ойлойм. Анан биздин негизги максат деле ошондой болгон. 2 этапка бөлгөнбүз. 2 этаптын биринчи этабы көбүрөөк функционалдык даярдоо, азыр экинчиси тактикалык даярдоо болуп атат. Анан көп азыркы акыркы оюндарды деле көбүрөөк тактикалык биздин аракеттерге көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Себеби физикалык даярдыгыбыз биздики пока албетте дайым Кудай эле тренер өзүнүн максимальный точкасына эч качан жетпейт, бирок азыр шүгүр кыла турган даражага жеттик деп ойлойм. Эми сезон көрсөтөт канчалык даяр болгонубузду же туура же кайсыл жакта дагы иштешибиз керек деген. Бул жакта бир айга жакын жүрүп, бир топ оюнчуларды кароодон өткөрдүңүздөр болуш керек. Курам канчалык толукталды? Анткени азырынча трансфер терезе ачык. Ошол бардык позициялар толукталып калдыбы же дагы кимдир бирөөлөрдү күтүп атасыздарбы? Ооба, оюнчуларды көрдүк. Эми өзү негизи өткөн жылкы биз негиздөөчү оюнчуларды сактап калдык, колдон келишинче баары менен. Анан ушул жигиттерге деле бир 2-3 эле деталь коштук оюнчулар менен. Күчтүү, сапаттуу оюнчуларды коштук деп ойлойм. Кээ биркилери ушул сезон бүткөндө эле келишти, а кээ биркилери ушул сиз айткандай мындай көрүнүүдөн кийин, просмотрдан кийин өтүштү. Азыр ошол дарбазачы менен контракт түзгөнбүз. Анан чабуулчу менен түзүп жатабыз, коргоочу менен. Алардын ат фамилиясын деле тез арада биздин официалдуу страница белгилесе керек. Эми айтып өтөрүм, алар деңгээли да жакшы, кошулушу да өтө тез болду деп ойлойм. Чет элден келип алардын адаптациясы да балдардын ички жардамы менен жакшы тез болду деп ойлойм. Ошол Колумбиядан жана Украинадан жаңы оюнчулар кошулду. Сиз жетекчиликке ыраазычылык билдирип өттүңүз да, жана ушундай шарт түзүп берди депчи. Өткөн жылды эске ала турган болсок, дебютант команда болчусуздар. Анан ал жакта ушундай команданы түзүп түз эле чемпионатка кирип кеттиңиздер дагы. Анан жакшы көрсөткүч, мындай жылдын ачылышы командасы болду да өзгөнчө. Ошол өткөн жылга салыштырмалуу канчалык айырма болуп атат? Бул ирет демек толук кандуу ушундай окуу машыгуу жыйын өтсө, демек жетекчиликтин талабы дагы бийигирээк болуп атабы? Ооба, туура айттыңыз. Жетекчилик өткөн жылы дагы бизге мындай тез болгонуна карабастан өтө профессионалдуу мамиле жасаган. Ага Субан Карыбековичке жана Акылбек Абдымухтаровичке чоң ыраазычылыгымды айтам. Себеби өткөн жылкы биздин шарттар бул бир адамдын же тренерский машыктыруучунун штабы же балдардын эмес, баарыбыздын мээнетибиз болду деп ойлойм. Алардын дагы мындай бизге болгон көмөгү өтө чоң таасирин тийгизди. Азыр деле бизге сиз айткандай уже шарттар дагы деле
жакшы болгону сезилип атат, балдарга дагы сезилип атат. Анан ошого жараша биз дагы олорго көбүрөөк натыйжа беришибиз керек деп биринчи очередь биз өзүбүздөн суранабыз. Бирок биздин жетекчилик албетте күтүшөт бизден жакшы өйдөрөөк турнирлик жадвалда өйдөрөөк чыгышыбызды. Бирок негизги биздин максатыбыз ошол результат кандай дегенде бул негизи таблицада өйдө эмес, балдарды дагы улуттук курамага жеткирүү. Кудурет Искандарбеков, Көчкөнбаев, Бектур Өмүрзак Оронбаев ошол сыяктуу балдарды дагы жаңыларын ачып мүмкүн дагы улуттук курамага бериш да биз үчүн жакшы жыйынтык болот. Анан таблицада дагы албетте келген легионерлер менен өйдөгө жүрүш максатыбыз бар. Эми калганы жол көрсөтөт. Ошентип мына биринчилерден болуп бул жака келдиңиздер. Эми болсо Кыргызстанга кайтып атасыздар да. Буюрса анан чемпионат башталганга чейинки убакытта команда эмне менен алек болот? Туура биз ушул биринчилерден кетип жатабыз азыр. Эми биз балдардын орозо айы кирип келип атканы менен аларды 2 маал нагрузка менен кыйнабастыкка чечтик. Функционалдык даражаны көтөрдүк. Азыр эми ошону стабилдүү кармап туруш максаты менен жумуш алып барабыз. Анан экинчиси бул климатический, албетте биз ал нерсеге дагы көнүгүү үчүн бир ошол керектүү убакыт болот деп ойлойм. Ошол менен алек болобуз. Буюрса өзүбүздүн климатта деле бир контролдук оюн чемпионат башталгыча деле ойношко ниет кылып турабыз. Буюрса. Рахмат. Азыркы оюнда ийгилик каалайбыз. Кыргызстанга жеңиш менен кайтасыздар деп ишенебиз. Чоң рахмат. Ушунчалык жол басып бизди келип, ушул отелге келип, албетте бул балдар үчүн дагы чоң внимание, сиздердин дагы кыргыз футболуна кошуп аткан көрөрмандарга болуп аткан кызыгууну арттырып аткандарга деле чоң ыраазычылык. Ал эми атаандаш команда грузиялык Кохелди клубунун башкы машыктыруучусунун бүгүнкү оюн тууралуу пикирин да угуп көрдүк. Атрицукში ჩამოვედით შეკრებაზე პირველი თამაშია ახლა თქვენთან. Биз 10 февралда келдик. Бул биздин окуу машыгуу жыйынындагы алгачкы беттешүүбүз. 19-ында кайтабыз. 1-мартта болсо биздин чемпионат башталат. Өзгөн клубуна каршы ойноо мүмкүнчүлүгү түзүлөрү менен биз ошол замат макул болдук. Кызыктуу оюн болот деп күтүп жатам. Өзгөн клубу бул 1 айдан бери бул жакта даярдык көрүп жатыптыр. Демек физикалык жактан атаандаштык көрсөткөнгө даяр болуп калган команда. Мына жаңы эле Колхети жана өзгөн командалардын ортосундагы беттеш башталды. Жана биз көзгө урунтуу учурларды сиздерге көрсөтүп беребиз. Биринчи тайм 2 эсебинде өзгөндүн пайдасына жыйынтыкталды. Голдорду Нурболот Рыспеков менен Иса Мирланбек уулу киргизишти. Тыныгуудан кийин оюн талаасына алмашуудагы жана кароодо жүргөн футболчулар чыгышты. Бул оюндагы алгачкы голду киргизген Нурболот Рыспеков жүрүп жаткан оюн тууралуу жана жалпы эле окуу машыгуу жыйыны тууралуу өз ою менен бөлүштү. Жыйындар аябай жакшы болду. Мен үчүн оюмча аябай жемиштүү болду. Ошол даже биз салыштырмак, бизде жыровой деген эме прослойканы текшере турган эмелерибиз бар, докторлорубуз текшерет. Көп игроктор мындай кышында көбү семирет эмеспи футболчуларчы, ошо паузадан кийин ошо көбүбүз ошо вес алып турбуз. Ошо азыр ошолорубуз баары калыбына келип, баардык футболчулар, оюнчулар формасына келип, азыр чемпионатка жакшы даяр болуп калдык деп ойлойм. Ошо бул окуу жыйындар аябай бизге пайдалуу, жемиштүү болду деп ойлойм. Жалпысынан адашпасам 6 же 7 оюн өткөрдүк окшойт. Андан эң эле белгилеп кетчү нерсе ошо Россиянын премьер лигасынын командасы менен ойнодук. Крылья Советов деген ошол аябай бизге жакшы опыт болду. Премьер лиганын Россиянын ошо Турциядагы жыйынтыктарды окуу машыгуун ошонусу менен жакшы. Бизде ушундай күчтүү атааңдаштар менен ойноп, өзүбүздү текшерип дегендей. Ошол оюн менин оюмча жакшы эсте калды. Жана андан тышкары Чайка деген команда менен дагы эсте каларлык оюн болду. Себеби ал дагы аябай качественный команда экен. Алар менен да жакшы ойноп жеңишке жетиштик. Өзүбүздүн оюнубузду жакшы көрсөттүк. Азыр деле мына өзүңүздөр көрүп аткандай 2-1 жеңип жатабыз. Азыркы учурда жакшы оюн болуп атат. Ошо буюрса чемпионатка жакшы даярданып кирип барабыз деген ойдомун.
Ошентип беттеш да соңуна чыкты. Экинчи 45 мүнөттүктө эки тарап тең гол жарата алган жок. Жыйынтыгында биринчи таймдагы 2-1 эсеби өзгөрүүсүз калып, өзгөн командасы жеңишке ээ болду. Ал эми 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия кубогуна катышып, Сауд Арабиядан түз эле Түркиядагы окуу машыгуу жыйынына келген Бектур Көчкөнбаев бүгүн 90 мүнөт бою оюн талаасында болду. Тренер задача койду эле жеңиш деп, Кудайга шүгүр уттук. Эми бир аз нагрузка көп болуп, бир аз оюндар эметип, ушу менен бүттү. Буюрса акыркысы бүгүн буюрса үйгө кетебиз. Көп болду мен да барбаганыма. Үйгө бара элегим 2 айдай болуп калды, 2 айдан өтүп калды уже. 2 ай 15 күндө болуп калды уже, эсептеп буюрса сабыр кылып күтүп атабыз. Эми буюрса ошо бүгүн кетебиз буюрса иншалла. Ооба, сагындым. Эми бул биздин жумуш экен, эми башка айла жок. Аракет кылып иштеп, өсүп, жакшы нерселерди үйрөндүк бул сбордо. U23'de да айта кетсем, ошол жакшы нерселерди үйрөнүп ал жакта дагы эми насип болбой калыптыр бизге. Атак бирок тиги Кыдыр Шайыш менен Медер байкеге рахмат, условиялардын баарын кылып берип, эми биз жакта жеңиш болбой калды, ошого байланыштуу рахмат, кечирим сурайбыз болельщиктерден. Өзгөн клубу быйыл буга чейин Беларусь чемпионатында ойногон Амантур Шамурзаев менен келишим түзгөн. Муну менен албетте команда күчтөндү деп айтсак болот. Амантур да бул Түркиядагы окуу машыгуу жыйыны сапаттуу болгонуна жана Кыргызстандын чемпионаты акыркы жылдары жаңы деңгээлге чыкканына токтолду. Негизи сбор баардыгы жакшы болду. Бүгүн 2 жолдон тренировка кылаттык. Күндүзү физикалык абалыбызга, кечинде тактикалык тренировка кылаттык. Оюндарды айта кетсек, оюндар аябай күчтүү атаңдаштар менен болду. Мен оюмча ойлойм, что Кыргызстан чемпионаты чоң эле бир деңгээлге чыкты деп, плюс-минус ошо Беларусьтын чемпионатында эле болуп калдык деп ойлойм. Андан эле жогору болуп кетпесе элечи. Негизи сунуштар болгон чет мамлекеттер жактан, үй бүлөмө байланыштуу бул жакка эле келейин деп чечтим. Кыргызстандын чемпионаты күчтөнүп, атаандаштыкта күчөгөнү белгилүү. Андыктан сезонго даярдык өтө жогорку деңгээлде болушу керек. Бул жагынан жооп бере турган негизги тармактардын бири команданы физикалык жактан көзөмөлдөгөн адис. Первый этап у нас прошел еще в Аше. Первый этап после отпуска ребят восстанавливали. И потом приехали сюда, у нас была работа. Аэробная выносливость работали, над аэробной выносливостью, над мышечным корсетом работали. Потом уже плавно перешли в анаэробную мощность. Ну, готовились к чемпионату, подходили, еще есть у нас время. Ну, есть еще над чем поработать, конечно. Ну, то, что было запланировано, все это сделали. Мы сейчас прилетаем, у нас 2 дня отдыха после перелета, и все, и опять приступаем к работе. У нас будут полноценные тренировки, будем уже готовиться. Ну, по-любому мы будем дальше развиваться, потому что все равно нету того периода, где они закончили, вот, дошли до 100%, нету такого, что дошли до 100%. Человеческий организм, никто его не знает, когда он закончится. Поэтому будем дальше работать. Түркиядагы окуу машыгуу жыйыны оюнчуларга, машыктыруучу штабка максималдуу түрдө ыңгайлуу болушун камсыз кылган бул команда жетекчиси. Ал оюнчуларга жөн гана шарт түзүп берүү менен чектелбестен, алардын эмоционалдык, психологиялык абалынын да туруктуу болушуна кам көрүп турат. Первым делом мы приехали в Сиде, остановились в гостинице The Sense. Первый сбор мы провели там. После трехдневного отдыха мы переселились в Спайс, чтобы психологически поменять обстановку для игроков. Өзгөн клубунда оюнчулар арасында ынтымак өтө күчтүү. Оюнчулар бири-бирине бир туугандай мамиле кылышат. Жалпы командадагы жылуу атмосфераны башкы машыктыруучу Надырбек Мамадалиев өзү түзсө, оюнчулар арасындагы сый-урмат, бир туугандык мамиленин орун алышына тажрыйбалуу оюнчу, команда капитаны Динмухаммед Алайбековдун салымы чоң. Негизи биздин өзгөн футбол клубунун негизги биздин чоң мындай айтканда биздин куралыбыз десем, бул биздин эң дружный коллектив. Биз бири-бириз менен бир туугандай ар дайым жүрөбүз. Кайсы жерде болбойлу, кайсы учурда болбойлу. Ар бирибиз ини жанагындай ага болуп сыйлашып жүргөн себеби ошол чоң курал бизде. Поляда да, полянын сырткары дагы ошол биздин эң чоң куралыбыз деп эсептейм. Ошонун себебинен биз ар дайым ийгиликтерге жетишип, дагы буюрса
жетише турган чоң пландарыбыз бар. Өзгөн клубуна жеңиш алып келген бул жыйынтыктоочу оюндан кийин башкы машыктыруучу Надыр Мамадалиев грузиялык команданын дарегине жакшы пикирин айтуу менен бирге 1 айлык окуу машыгуу жыйынынын соңунда өзгөн клубу жогорку лиганын жаңы сезонуна даяр экенин баса белгиледи. Ойнодук, кээ бирки оюнчуларга убакыт бердик. Жаш оюнчулар түштү, экинчи таймда көрдүңүз. Алар деле өзүнүн убактысын алышты. Эми негизги максат ушул, бардык балдарды оюнда көрүү, кандай алар даярдыгын көрүү. Ойлойм эки составыбыз тең жакшы оюн өткөрдү. Анан атаандашыбыз деле бизге жакшы атаандаштык көрсөттү. Билип жатат бул команда баягы өзүнүн стили бар команда экен, тарыхы бар команда болгон үчүн булардын тренери да, машыктыруучусу да өзүнүн оюнун койгон экен. Ошон үчүн бизге да кызыктуу болду. Атаандашка да рахмат, жигиттерге да рахмат. Өтө жакшы оюн болду. Эми анын үстүнөн бонус катары жыйынтыктагы жеңиш менен бүгөндө. Буюрса сезонго даярбыз, ооба, иншалла дагы бир жума убакытта дагы калган нерселерди даярдайбыз. Иншалла ошол сезондо көрүшкүнчө анда. Алга, өзгөн, алга футбол. Ошентип өзгөн клубу 1 айга созулган окуу машыгуу жыйынын Түркияда жыйынтыктады. Азыр болсо эми түз эле Анталияга аэропортко барышат дагы, андан кийин Кыргызстанга учмакчы. Биз болсо өзгөн клубуна жогорку лигада ийгиликтерди каалайбыз. Эркин Абдуллаев, Мукай Жумадилов, Түркия, Сиде аймагы.